билим берүү деңгээлин текшериш үчүн бир изилдөө жүргүзүптүр. Ал изилдөөнүн негизинде Кыргызстан 65-чи орунду алып, бүгүнкү эл адамы берүүбүздүн коногу өзүнүн талыкпаган эмгеги менен үлгү боло алган. Жаш болсо дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, жаштардын чет өлкөдөн билим алуусуна салымын кошуп келе жаткан эл аралык перспектив окуу борборлорунун негиздөөчүсү Нурсултан Кубанов болмокчу. Кытайдан билим алып келген тажрыйбага бай жеке ишкер 16 жашынан иштеп баштаган. Ал бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалаган. 26 жашында билим берүү министринин кеңешчиси болуп иштеген. 2020-жылы Бишкек шаарынын мэринин билим берүү багыты боюнча кеңешчиси болгон. Дайыма жаштар өзүнө чек койбошу керек, максаттарын, кыялдарын орундатышы керек дейт ал. Негизи Ирландияга буга чейин кыргыздар абдан аз экен. Биринчи жолу ушундай көп студент барып, ал жакта окуп, анан иштешет да. Work and Study деген программа. Түшкө чейин английский окушат, түштөн кийин болсо иштешет. Анан көп эле стереотиптер бар да. Чет жака жалаң акчасы бар, колунда барда эле кетсе болот депчи. Бирок англисче дагы билиш керек дегендер бар. Бирок вот как раз ушул Ирландия менен биз ошо балдарды алып барып, англисче деле билбеген балдар да, в принципе. Ошолор барып, окуп, иштеп, азыр жакшы буюрса. Эми жакында дагы группаларды топтоп атабыз, ошолорду дагы буюрса кетиребиз. Жалпы эгерде Европа боюнча сөз кылсак, программалар абдан көп. Мисалы үчүн Италияга бизде быйыл 40ка жакын студент кетет. Алардын окуусу бекер. Жылына 5200 евро стипендия алышат да. Тайваньга кетирип атабыз. Ал жакта окуусу бекер, бирок окуусуна жараша болот экен да. Бир жыл жакшы окубай койсо, экинчи жылы кайра контрактка отуруп салат экен. Стипендияны болсо TOEFL, IELTS тапшырса эле берет экен. Ушундай талаптар бар экен, бирок эң негизгиси ушундай шарттар бар биздин жаштар үчүн. Ал эми Америкага болсо кетем деген жаштар түшүнүш керек. Ал жака визага гарантия жок. Аякта эң кыйын этап бул виза да. Ошол жалпысынан анан Европага барган жаштарга да кеңеш берет элем. Мен бир 4 жыл, 5 жыл мурун Европага барып жүрүп, ошактагы кыргыздар менен жолугуп, анан азыр деле кээде көрүшүп, жолугушуп калабыз. Анан абдан чоң айырмачылыгы, ал жакта мурда кандай айлык майын алса, азыр деле ошондой алат да. Көп рост жок да. Ошондуктан Америкага мен сунуштайт элем да, жаштарды ошол жака багыттанып, аракет кылып, ошол эле Ирландияга кеткен биздин жаштар Европадан билим алгандан кийин анан Америкага мындай аракет жасагыла деген планды болсо жакшы болот го дейм да. Эми бул да көп себептер бар. Биринчиден мен өзүм ушу көйгөйдө өткөм. Убагында 2010-11 жылдары мамлекеттик грант менен мен утуп алып, негизичи. Бирок акча талап кылышкан да. Акча берсең анан кетиребиз депчи. Ал кезде бизде бир машинебиз бар болчу. Ошону эмне кылабыз, сатабызбы, эмне кылабыз деп, анан мен өзүм каршы болгом. Жок, сатпайбыз, мен кийинки жылы катышам деп. Анан кийинки жылы катышып, ошол ситуацияны айтып атып, анан кеткем да. Анан ошондон кийин ошол башындагы себеп ушул болду. Андан кийин көптөгөн, мисалы үчүн, мигранттарды көрүп, Москвада бизде канча деген мекендештерибиз бар, ошолорду көрүп, көп ойлончумун да. Анткени мурда Кытайда окуп, аяктагы жалаң студенттер, сабактар биздики башкача форматта өтчү, мисалы үчүн дебат форматында өтүп, критикалык ой жүгүртүү, көптөгөн чыгып нерселерди көрүп алып, жыйынтыгында ушул нерсени да биздин кыргыз жаштары көрсө, биз албетте кыргызбыз, бирок колдон келишинче мындай жаңы дагы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, чет жакка чыгып, тил окуп,
мындай рамка бир коробкада жашабасак деген максатта бир жаңы бир идеянын негизинде ушинтип ачканбыз да. 15 квадраттык эле офис болчу. Азыр Кыргызстан боюнча жалпы 19дан ашык филиалыбыз бар. Бир гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө дагы, Москвада, Алматыда көптөгөн ошол негизи филиалдарыбыз бар. Биздин ошол негизги миссиябыз, биз дайым айтабыз. Биз адамдардын мындай кыялдарын орнотконго жардам беребиз депчи. Биз көбүнчө бизде языковой жанагындай курс деп ойлойт, бирок биз көбүрөөк консалтинг компаниябыз негизи. Биз көбүрөөк ошо балдарды кетиргенге, башка жака окуганга, шарт түзгөнгө ошол багытка көбүрөөк басым жасайбыз да. Анткени бизде Кыргызстанда эч ким капа болбосо керек, билим берүү система таптакыр болбой калды да. Аябай начарап алды. Азыр мына балким кичине аракеттер болуп баштагандыр, бирок дагы бир 10 жыл керекко деп ойлойм. Ошон үчүн 10 жылга чейин биздин жаштар өзүнүн мындай жолун туура табыш үчүн, жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүш үчүн биз сөзсүз билимге басым жасашыбыз керек да. Билим алыш керек, чет тилдерди үйрөнүш керек. Ушинтип жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп аракет кылбасак оор го дейм. Жакында эле бир иним келип сурап атат, кандай кылабыз, эмне кылабыз, мен негизи мен келечегим кандай болот депчи. Мен айтып атам ага, азыркы темп менен дедим, азыркы сенин ой жүгүртүң менен сен азыр мектепти как раз бүтүп атасың, андан кийин университетке тапшырасың, 4 жыл ха-ха-хи-хи менен бүтөт, грубо говоря, да. Анан дальше жумуш таба албай Москвага кетем дейсиң. Москвага барасың, иштейсиң, анан үйлөнөм дейсиң. Үйлөнөсүң, балалуу болосуң. И вот азыр стандартный система ушундай болуп калды да, тилекке каршы. Көп биздин мекендештер ушундай ритм менен болуп калды да. Ошондой болбош үчүн эрте 16-17 жаштан уже балдарга туура багыт бериш керек го деп ойлойм да. Бизге мисалы үчүн Голландияны алалы. Голландиянын территориясы абдан кичинекей. Бирок алар жалпы Европаны айыл чарба продукциясы менен камсыз кылышат да. Эмне үчүн? Алардын жери башкача эмес, же чөбү башкача эмес да. Аякта жакшы кадрлар туура инновациялык жанагы IT технологияларды колдонуп, туура багытта кетишкен да. Ошон үчүн ушундай өнүгүүлөр болуп атат да. Бизде канча деген территориялар бар, канча деген мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бизде ошо кадр маселеси жетишпейт да. Профессионалдар аз, көптөгөн мыкты биздин квалификациясы күчтүү жаштарыбыз тилекке каршы чет жака көбү кетип калып атат. Анан бул жактан сапаттуу кадрлар жок болгондуктан ошонун айынан анан бизде ушундай бир жыйынтыктар болуп атат да. Мамлекеттик деңгээлде чоң реформаларды кылабыз десек, анда сапаттуу кадрлар керек, билимдүү кадрлар керек, ошону түшүнгөн, көрө билген. Азыркы биздин мен мисалы үчүн бир дагы биздин азыр мамлекеттик деңгээлде чоң кызматта ээлеген кадрларга мен ойлойм, аларды реформатор деп бирөөсүн да эсептебейм да. Анткени алардын тажрыйбасы болгон, баскан өткөн жолун көрүп эле мындай жыйынтык чыгарса болот да. Бирок биз сындагандын алдында биз дагы дайым өзүбүздүн сунушубузду айткандан да билишибиз керек. Ошого байланыштуу жанагындай национальный туура резерв түзүп, башка өлкөдө жүргөн биздин мыкты мекендештерибизди бул жака чакырып, бир жакшы шарттарды түзүп берсе. Экинчи эң маанилүү маселе, мисалы үчүн чет жака тапшырып атканда ОРТ деген нерсе кереги жок. Мисалы үчүн Америкага, же сен бюджетке Италияга тапшырып атсаң, Кыргызстандын университеттерине караганда бир 100 эсе оңой десем болот да. Башка бул дагы бир стереотиптердин бири. Көп биздин азыр балким айылда көрүп аткан биздин мен кичинекей инилерим көрсө ошону түшүнүш керек да. Ойлойт, аябай ол процесс тяжелый. Анткени бияктан көрүп калганда аябай оор процесс, ОРТ тапшырыш керек, тигинтиш керек, бул документ, тиги документ, бюрократия депчи. Чет жака тапшырыш үчүн сен тил билишиң керек, бюджет көтөрөм десең.
Болду, все. Тил билиш керек, и все. Вот это, да, самое главное требование. Бул нерсени комплексно караш керек да. Бул имараттан, бул бала бакчадан баштап, тетиги жогорку окуу жай, жана алардын имаратынан баштап биздин негизги билим берүү тармагында кандай специфика, кандай методика болуп атат, ушунун баарын толук кандуу реформа кылыш керек да. Бул реформаны кылыш үчүн жалгыз мамлекеттин күчү келбейт. Буга сөзсүз түрдө ушул тармакта түшүнгөн мыкты специалисттерди чакырыш керек, башка мамлекеттердин тажрыйбасын алыш керек. Анан реформа дайым экиге бөлүнөт. Биринчиси бул стратегиялык, экинчиси контент маселеси да. Стратегиялык багытта биз өзүбүздүн кайсыл багытта кетишибиз керек, ошол багытты туура тандашыбыз керек. Мисалы үчүн ваучерный система деп коет. Биз дайым бул жөнүндө айтып келатканбыз. Ошол ваучерный системаны тандайбызбы же азыркы эле мына 3 миллиарддан ашык акча бөлүнөт билим берүү тармагына. Бирок биз эми жыйынтыкты көрбөй атпайбызбы, туурабы? Баары эле бүтүп эле Москвага мигрант болуп кетип атат. Ал контент маселеси бул оңоюраак нерсе да. 7 класстан баштап, азыр мына министр дагы айтып атпайбы? ОРТны 5 класстан баштап берип баштайлы. Бул контент маселеси. Бул мындай нерсени кылыш абдан оңой. Бирок эң негизги стратегиялык нерсени чечип алыш керек да. Контент маселеси, мисалы үчүн мен дайым айтам. 5-6 класстан баштап балага тандоо бериш керек. Өзү бизнесмен болгусу келсе, болду. Фокус математика, алгебра ушул сабактарга көбүрөөк. Медик болсо химия, биологияны окусун. Примеру да, көбүрөөк окусун дегеним да. И ушул тармакта реформа эгерде биз кылам десек, анда бунун баарын комплексно карашыбыз керек. 2200дөн ашык бизде мектептер бар. Алардын канчалык азыр биздин имараттар аварийлик жанагындай абалда турат да. И ошонун баарын биздин мисалы үчүн ГЧП кылышыбыз керек. Жеке секторго берип, алар иштетип, имараттарды оңдоп, бул дагы бир реформалардын бири эле бул бутагы болуп калат да. Билим деген нерсе, тарбия деген нерсе бул эки жерде болот да. Бирөөсү үйдө болот, экинчи жак бул мектепте да. Анан көп биздин мекендештерибиз Россияда жүрсө, үйдө тарбия жок. Мектептен эле билим алат. Же болбосо үйдө кандай тарбия алып атат, биз билебиз да. Бул жалпы коомдун трагедиясы. Бул чындап айтканда, буну бир нерсени күнөөлөп, ошолордун ата-энесин күнөөлөсөң, ата-энеси да кыйналып, ошо баламды багам деп Россияда мигрант болуп жүрөт. Мисалы, мугалимди күнөөлүү деп айтсаң, анын дагы өзүнүн бир проблемасы бар, ачык айткандачы. Бирок мен азыр биздин эң чоң трагедияны айтайын, бул дагы бир проблеманын бири да. Эң чоң трагедия. Мисалы үчүн бизден бир 10 жаш муун биз өзүбүздүн жолубузду таап кеттик да, көбүнчөсүчү. Бирок мол өсүп келаткан муун көбүнчөсү булар деген ата-энеси жок өсүп баратат, же болсо канча миллиондогон мигрант, это аябай чоң показатель. Чындап айтканда, бул айтып атпайм, бул трагедия, бул биздин улуттун трагедиясы болуп атат. Анан биздин 10 жаш, 20 жаш өсүп келаткан биздин муун кандай болот, бул абдан чоң суроо болуп атат да. Анткени же мурда мисалы үчүн мектепте анча билим албаса да жок дегенде үй бүлөдөн бир тарбия алып эметчүлө. Азыр болсо бизде же мектепте жакшы билим берүү жок, же үйдө тарбия жок. Абдан мындай радикалдашкан жаштар дагы абдан көп болуп атат. Ошондуктан бул ушул көйгөйлөргө биз жакшыраак мындай көңүл бурушубуз керек го деп эсептейм да. Мен бир тарапты тандап же бир тарап туура эмес дегенден алысмын. Жалпы ушул көйгөйлөрдү мындай жалпылап кеттим да, ушул көйгөйлөр бар, ушуларды чечишибиз керек.
Биринчиден, мектеп директору мен ойлойм бир 12 кишиден турган, 6 мисалы үчүн же 7 мугалим болсо, 5 ата-энеден турган бир попечительский совет түзүш керек ар бир мектепте. Мектеп директорун эч качан министр дайындабаш керек деп ойлойм. Аны ошол мектепте ар бир мектептин ситуациясы индивидуальный да. Ошого байланыштуу мугалимдер менен ошол мектептин ата-энелери ошол мектептин бюджетин утверждать этип, ошол мектептин директорун шайлап, тандап, мына ошондой советтер болуш керек да. А биздики мына сиз туура айтып атасыз, биздики деген мектеп бул деген акыркы жылдары эле балки болбой калса, буга чейин 30 жылдан бери бул саясий инструмент катары колдонулчу. Шайлоодо тиги кандай кылабыз, эмне кылабыз, и в итоге ошентип чеччү да. Ошондуктан ушул тармакта реформа кылыш үчүн мугалимдер жана ата-энелер тандаш керек деп. Ар бир мектептин директорлорун. Ошондо ар бир ата-эне, ар бир мугалим ошол мектепти ким алдыга сүйрөп кете алат деген негизде анан тандашат да. Анан 5 жылдык мөөнөт коюп коюш керек. 5 жылдан ашык сен директор боло албайсың, болду. Башка жаштарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Азыр канчалаган жаштар мугалим болуп жүрүшөт, ошолорду директорго коюш керек, мүмкүнчүлүктөрдөн бериш керек. Бул эми бир эле министрликтин мындай саясий чечими менен боло турчу нерсе деп мен эсептейм да. Бардык жаштарга мен кеңешим ушу 16 жаштан 25 жашка чейинки этапты туура колдонушса деген ойдомун. Анткени бул эң маанилүү этап. Мен 16 жашыма 25 жашыма чейин такыр убактымды мындай текке кетирбей, аракет кылып, билим алып, дүйнө жүзүн кыдырып, 6 жылдын ичинде 30тан ашык өлкөдө болдум. 25ке чейин ушундай максат негизи койгом. Ошон үчүн көп ушу дүйнөнү кыдырып, бул акчага такала турчу маселе эмес. Бул бир гана каалоо, аракет жана ошого жараша натыйжа болот. Ошондуктан эч качан сен тиги кыла албайсың, сен мынта албайсың дегендердин сөзүн укпай, дайым туура чөйрө тандап, өзүңдүн 70% сен ийгилигиң көрсө, сен өзүңдүн чөйрөңөн көз каранды экен. Ошондуктан туура күчтүү чөйрө тандап, 25 жашка чейин катуу аракет кылып, билим алып, тажрыйба топтоп, анан бир Кыргызстандын келечеги үчүн чоң, мыкты өзгөрүүлөрдү жасаган инсандардан болушсун деп тилектешмин. Анткени мен дагы ошол ойдомун. Мен дагы ушул Кыргызстандын бир тармагына болсо да кичине бир салымымды кошуп калсам деген ойдомун. Ошондуктан бардык жаштарга ийгилик, ден соолук,